мен дагы сиздерди Борбор шайлоо комиссиясынын атынан, өзүмдүн атымдан ошол чоң bir kampanyanın bir manevi etabından başlalışı менен сиздерди куттуктаймын. Анткени шайлоонун күнү аныкталгандан бери бир нече этаптарды басып өттү. Бул талапкерлерди жылдыруу маселеси, алардын теректүү документтерин Борбор шайлоо комиссиясына берүү, 30 миңден кем эмес кол чогултуу процесси, аларды текшерип, андан кийинки каттоого керек болгон бир топ этаптарды өтүп, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан 3 күн мурда Борбордук шайлоо комиссиясында расмий талапкерлерди Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда каттоо этабы аяктап, мына шайлоо алдындагы үгүт иштери бүгүн башталып жатат. Бул маанилүү этап сиздер менен биз ушул даярдалып аткан чоң саясий кампаниянын жүрүшүндө маанилүү бир этаптардын болуп эсептелет. Анткени талапкерлердин өкүлдөрү, алардын ишенимдүү адамдары тарабынан талапкердин программасы, талапкердин эртеңки Кыргызстандын келечегиндеги ойлору, алардын максаттары боюнча ушул биздин шайлоо процессинин катышуучулары, шайлоочулар үчүн, эл журтубуз үчүн ушундай жеткире турган, аларды чагылдырып бере турган ушундай чоң этап. Ошон үчүн бул маанилүү деп эсептелген этаптардын бири. Билесиздер, бул чоң этаптын башталышынан баштап аягына чейин мына 9 январь эртең менен саат 8ге чейин бул чоң этап жүрөт. Ошол этаптын жүрүшүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелердин так сакталуусу талапкерлер тарабынан, талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан, деги эле шайлоо процессинин катышуучулары, мисалы массалык маалымат каражаттары, интернет басылмаларынан дагы ушундай бир чоң жоопкерчилик менен иш алып баруучу бир этап болуп эсептелет. Ар бир шайлоо процессинин катышуучулары үчүн бул кампанияны жүргүзүүдө, аны алып барууда мыйзамда каралган жоопкерчиликтер бар. Ошол жоопкерчилик менен бул маселени, бул этапты өткөрүп алабыз деген чоң үмүт бар. Ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте талапкерлердин өкүлдөрүнө жерлерде ушундай шарттарды түзүп, бирдей шарт, эң негизгиси бирдей шарттарды түзүүнүн үстүндө биз иш алып барып атабыз. Сиздер менен чогуу, эгерде кайсы бир жерде ушундай бир теңчилик болбой аткан болсо, же кайсы бир жерде мыйзамдын ченемдери, нормалары так сакталбай аткан болсо, сиздер менен бирге ушул этаптын жүрүшүндө биз мындай бир жолду туура, мыйзамдык жолду туура табабыз деген терең ишеничи бар. Мен оюмча ушул бүгүнкү өткөрүлүп аткан иш-чара дагы ушул өңүттө, ушул багытта болот. Сиздер менен биз дагы бир ирет ушундай ченемдердин так сакталышы, алардынга болгон жоопкерчилик жөнүндө дагы сиздер менен бүгүн бир сыйра сүйлөшүп, такташып алабыз. Мен ушул бүгүнкү коомдук диалогдун ишине ийгилик каалаймын. Мен оюмча сиздер менен биз бир пикирге келип, бир багытты, туура мыйзамдуу багытты тандап алабыз. Чоң рахмат.